Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен баштап, урматтуу мусулман бир туугандарым, баарыңарга Аллах Тааланын тынчыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam өзүнүн хадисинде ахаббун нас илаллах анфаухум линнас. Аллах Таалага эң сүйүктүү инсан башка инсандарга пайдалуусу дейт. Ва ахаббул аъмал илаллах сурурун тудхилу ала муслимин. Аллага эң сүйүктүү амалдардан бирөөсү бир мусулманга кубаныч тартуулоо дейт. Ау татруда анху жуан, же бир мусулмандын ачкалыгын жоюп курсагын тойгозуу. Ау такшифа анху курбатан, же анын бир башына түшкөн түйшүктү жоюп жок кылуу. Ау тaqdi анху дайнан, же ал мусулмандын бир карызын төлөгөндүк дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam хадистин уландысында вали ан амшия ма ахин ли في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam бир мусулмандын кажетини жоюу үчүн аны менен жүргөндүгүм, же бир мусулмандын кыйынчылыгын жоюу үчүн чуркап жүргөндүгүм, баскандыгым мен үчүн ушул Мадина Мунавварадагы өзүмдүн мечитимде бир ай итикафка отургандан көрө жакшыраак, сүйүктүүрөөк дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар үммөтүнө кайрылып эмне дейт? Пайгамбар алейхиссалам Аллах Таалага эң сүйүктүү инсан башка инсандарга пайдалуусу дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, башкаларга пайдаңыз жетсин. Экинчи, урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таалага эң сүйүктүү амалдардан бирөөсү бир мусулманга кубаныч тартуулоо. Баласынан айрылып ыйлап жаткан энелерибиз бар. Атасыны жоготкон жетимдер бар. Күйөөсүнөн ажыраган жесирлер бар. Ошолорго бир кубаныч тартуулоо Аллах Таалага эң сүйүктүү амалдардан бирөөсү. Же бир мусулман ачка болуп жатса, ошонун курсагын тойгозгондук. Кудайыма шүгүр, бүгүн элибиз кайдыгер болбостон баткендеги инсандарга тамак аш менен башка нерсе менен камсыз кылды. Аллах Таала кылган кайрымдуулугуңарды Аллах Таала кабыл кылсын. Ошондой эле бир мусулмандын ачкалыгын жоюу, андан кийин бир мусулмандын кажетин, башында түшкөн түйшүктү жоюу эмнеге калды? Урматтуу мусулман бир тууган, алардын башындагы түйшүк бүгүн башпаанексиз, үйсүз калды. Үйлөрү күйүп, малдары башкасыз калган кезде, кыш келбестен мурда, керек болсо күз келбестен мурда ошолордун үйүн кайра калыбына келтирели. Мектептерин куруу берели. Саламаттык сактоо мекемелерин куруу берели. Кайдыгер болбойлу. Ошондой эле бир мусулман карызын төлөй албастан кыйналып жаткан кезде анын карызын төлөгөндүк дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз Насаат Кейжи медиа порталыбыз менен биргеликте Аянба коомдук фонду бир жакшы иш баштадык. Эмне үчүн? Рамазан айынын эң акыркы күндөрүндө мусулман бир туугандарга кайрылып, биз банктан ачкан счетторго колдон келген кайрымдуулугун которсо, биз ошол аманатты муктаж болгон инсандарды колуна жеткизип берсек деген ниеттебиз. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз Рамазан айынын акырында итикафка отура турган пайгамбардын сүннөтү болгон заманда Аллах Таала менен тижарат кыла турган кездебиз. Ооба, кайрымдуулуктун, сооп иштердин баары жакшы, бирок урматтуу мусулман бир тууганым, мунун маанилүүлүгү, өзгөчөлүгү качан элибиз, мекенибиз муктаж болуп турган кезде ар бир адам кайдыгер болбостон азбы, көппү жардам колун узаткандык бул өтө чоң нерсе. Жараткан Аллах Табарак ва Таала кереметтүү Кур'ан Кариминде мындай дейт: ушундай сооп иштерде жарышуучулар болсо жарышсын дейт. Урматтуу мекендешим, эгер атаандашам десең, Аллах Тааланын соогуна жетүү үчүн Рамазандын акыркы күндөрүндө, кадыр түндөрүндө кайрымдуулук кылып, айрыкча мен ушу биздин Насаат Кейжиге бизге катталган биздин мухлистерибиз, биздин көрөрмандарыбыз, биздин сүйүктүү мекендеш мусулман бир туугандарыбыз, Кудайыма шүгүр, бүгүн биздин саныбыз 2 миллион 100 миңден аштык. Эгер жок дегенде ар бирибиз $1 которо турган болсок, 100 сомдон которо турган болсок, мен ишенем, Кудайым буйрса, биз кыш келбестен мурда бул баткенде зарар көргөн, каргашалуу окуядан үйлөрү күйгөн, мектептери күйгөн, жана ошондой эле башка мекемелер күйгөндүн баардыгын өз ордуна коебуз. Урматтуу мусулман бир тууганым, кайра ушул нерсени айтамын. Биз Насаат Кейжи биздин сайтыбыз менен биргеликте Аянба, аты айтып турат. Аянба, урматтуу мусулман бир тууган, Аянба коомдук фонду биздин экраныңызда чыккан счетторго тыйыныңызды которсоңуз, иншалла аманатка кыянат кылбастан өз татыктуу инсандарына жеткизебиз.
Sözümdü akırında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din uşul hadisi менен sözümdü ayaqtayım. Süyüktü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim çıkargan sahih hadisinde mınday deydi. Yaqulu ibn Adam mali mali mali. Adam balası malım malım deydi. Ova barız mal deybiz. Tıyın tıpırdı жақсы көрөбүз. İnsanın tabiatında bar nerse. Biroq Peygamber aytadi: "Ya ibn Adam leysa min malik illa ma akalta fa afnayt." O adam balası senin malın jep singirgenin seniki. Aw labista fa ablayt. Je kiyip jırtqaның seniki. Aw tasaddaqta fa abqayt. Je sadaqa kılıp Allah'ın razılığı için kayrımdılık kılıp kaltırganın seniki deydi. Keliңiздер, kaydıger bolboylu. Ramazandın akırkı tündörü, balkim siz kayrımdılık kılgan tünüңüz Kadir түнгө дал келе турган болсо, 1000 ay 100 сомдон, же 1000 ay 1000 сомдон, же 1000 ay 100 доллардан, же 1000 ay 1 доллардан садака кылган, кайрымдуулук кылган соопко жетесиз. Аллах Таала ниетиңерди кылган кайрымдуулуктарды Аллах Таала кабыл кылсын. Жараткан Аллах Табарак ва Таала ыйык Рамазан айынын кечелеринде Рамазан айынын берекеси менен өзүнөн жалбарып суранарым. Элиме бекем иман бергин. Elimdin imanının berekesimen elime birimlik bergin, elimdi jerimdi asmandan жерден kelgen apatlardan, jaman kırsık, jaman söz, jaman көздөн сактагын. Жараткан Аллах Табарак ва Таала каргашалы окуяда балдарыдан, өмүр жолдошудан жана жакындардан ажыраган инсандарга Аллах Таала сабырдуулук берсин, өткөндөрдү өз рахматына алып, Жаннатул Фирдаустан орун берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.